Коктейль. Автор Марат Жамбараков. Окуган, аудиолоштурган Чолпон Расулова. Эртеси бул экөө болуштун каралар дүйнөсүндөгү саясаттагы колдоочулары тууралуу маалыматтарды топтошту. Анын тиги жээкте да, бул жээкте да болуштун кадыр барктуу колдоочулары бар болуп чыкты. Демек, болушту тузакка түшүрүү оорлоду. Лиза Арсендин кыймыл-аракетинен кандайдыр бир өзгөрүү издеп жатты. Санжар Арсенди айнытып койбосо экен. Кыздын корккону ушул. Эми эптеп Арсендин кучагына жеткенде, бакыт ушунчалык жакын туюла баштаганда, жигит ага көңүл кош мамиле кылчу болсо, соолуп калаары бышык. Бирок Арсен эч сыр алдырбады. Кадимкидей эле жүрөт. Токтоо, дайым ой басып, башында адаттагы бир жинди идеясын бышырып жүргөндөй. Анда-санда орус кызды өзүнө тартып, жүзүнөн сүйүп коет. Мына азыр да күтпөгөн жерден аны өзүнө тартып, чоп эттире бетинен өөп койду. «Телефонумду алып берчи», деди анан кызга илинип турган күрмөсүн көрсөтүп. Кыз ордунан туруп, күрмөнүн чөнтөгүнөн телефонду алып келди. Арсен кыздан көз албай карап турду. Лизанын келбетинде айып жок болчу. Түп-түз узун буттары, ичке бели, көк тунук көздөр кандай гана эркек болсо жинди кылчудай. Оюна бир нерсе кылт эте түштү. Балким болушту Лизанын жардамы менен торго түшүрсөчү. Сөздөрүнө караганда катын-поз неме көрүнөт ал. Бирок кайра бул оюнунан өзү жийиркенип кетти. Кантип бүт бойдон өзүн ага арнап койгон кишиге чыккынчылык кылмак эле. Же ойлорду алыс качырды. Телефонун алып Бегимайдын номурун терди. «Кандай сулуу, жакшы?» Бегимай жактырбагандай сүйлөдү. «Мен азыр Оштон Бишкекке чыгам. Саат 8-де жолугушчу жерден күтөм. Бүгүн бара албайм, болуш келет. Ал менин маселем эмес. Же сен саат 8-ге келесиң, же билесиң да өзүң». «Мейли», кыздын жообун күтпөй эле телефонун коюп салды. «Ал ким?» Лиза сурады. «Бул бир байкуш», деди жигит жылмая. Чыңгыз Ошто калды. Ойноп алып барам деген ал тамашалай. Лиза болсо кайрадан Бишкекке Арсен менен чогуу келе берди. Ал бар үмүттөрүн жигитке байлап алды. Борборго жеткенден кийин эле Арсен «Сен үйгө бара бер, ананыраак жумуштарды бүтүрүп барам» деп жолдон такси тозуп Лизаны жөнөтүп жиберди. Өзү баягы мейманкананы көздөй жөнөдү. Бул убакта Бегимай да унаасына отуруп болжошкон жерди көздөй жөнөп жаткан. Белгисиз бир кубаныч бийлеп алган аны. Эмнеге экенин өзү да түшүнбөйт. Балким азыр Арсенди көрөм деген ой ага сүйүнүч алып келип жаткандыр. Айтор ал саамга болсо да тордогу чымчык экенин унутуп калгандай. Мейманканадагы 6-номер адаттагыдай ачык экен. Кыз эшикти түрткөндө эле ачылды. Арсен көрүнбөйт. Кыз аярлык менен кирип келди. Аз өтпөй жигит жуунуучу бөлмөдөн чыкты. «Жолдон келгенге тердеп кеттим», деди ал актангандай. Чыңалган булчуңдар, сулуу жана көрктүү денени көргөндө кыздын жүрөгү батыраак согуп калгандай болду. «Кел отур. Болушка эмне дедиң?» Жигит кыздын сугалактык менен карап жаткан көздөрүн байкамаксан болду. «Апам ооруп калды, бүгүн алардыкында болом деп айттым». Демек таң атканча бош турбайсың-бе?» «Жок, апамдардыкына барам. Бүгүн биз сүйлөшчү сөздөр көп, калсаң да болот. Эртерээк сүйлөшөлү, мен кетем». «Бери басчы, эмне мага таарынып жатасыңбы?» Кызды өзүнө тартып эки ийнинен бекем кармап сүйлөдү Арсен. «Кызыктай суроо. Ыраазы болушуң керекпи? Билесиңби, мына бул оюндун баары бүткөндө сен мага ыраазы болосуң. Андыктан кеңеш берем, таарынба садагам». Арсен кыздын жүзүнө жакындай берип кулагына шыбырады. Кыздын жүзүнө кызыл жүгүрүп негедир кубанычтуу. Көкүрөгүндө баары бир Арсен мени жакшы көрөт экен деген үмүт пайда болду. «Сен мени акыркы бир күн кечире аласыңбы?» Жигит үмүттүү көздөрү менен карады. «Мен сага таарынган эмесмин. Бул балким акылсыздык го, бирок мен сени сүйөм, Арсен». «Кызык, андай сезим сенде жашайбы?» «Башында эле сүйгөм, бир көргөндө эле. Чоң атамды ээрчип биздин үйгө келгениңде эле сага болгон сезим жаралган. Андан кийин билбейм кантип актанаарымды. Мен абдан акылсыз жорук жасадым. Азыр болсо, эгер ошол сезимдерди эч нерсеге алмаштырбай койгонумда, мен абдан бактылуу болмок экенмин деп өкүнөм. Мен сенден өмүр бою кечирим сурап өткөнгө даярмын. Кечире аласыңбы?» «Бегимай, сен өзүң жасап койгон жырткычты кайра адамга айлан деп жатасың», Арсен күлүп койду. «Демек кеч. Андан көрө сен мага болуш тууралуу айтып берчи. Сен чындап эле жырткычсың. Сен жасасаң жырткычмын. Эми болуш тууралуу». Кыз бир топко үндөбөй турду. Анан бир убакта жинденген түрү менен айтып баштады.
Болуш эмне? Болуш мыкты эркек. Джентльмендегидей эркек. Башы иштейт, миллиондогон акчаларды табат, каалаганын сатып алат. Билесиңби Бегимай, сен атайлап менин жиниме тийгенге аракет кылба, майнап чыкпайт. Болуштун жанында жатып да сенин бүт ойлоруң мен жөнүндө болуп жатканын таптаана билип турам. Жигиттин бул сөзүнөн кыз делдее түштү. Билгендей айтты го. Андан көрө Болуштун жакында депутат болгусу келип жатканы боюнча айтып берчи. Ал жөнүндө эч нерсе билбейм. Бир билгеним анын саясатчы достору бар. Болуш сенин көзүңө чөп салганын байкадың беле? Үшкүрүнүп алды кыз. Ал азыр өзүнө өзү боору ооруп кетти. Ооба, ал дайым эле солго басып жүрөт. Эмнесин айтасың? Ал өтө кыз жандуу неме. Мен унчукпайм. Балким унчукпаганым үчүн ага жагып жүрсөм керек. Да, Бегимай, мен сага жаңы тапшырма берет окшойм. Эгер мыкты аткарсаң, мен сага эркиндик берем. Эркиндикке кошуп жанагы батирди Гелендвагенди алып берем, мыйзамдуу түрдө. Мага сен керексиң. А мен жаныңда болом, камсанаба. Арсендин бул сөзүн угуп кыздын көздөрү жайнай түштү. Эми ук, мени ээрчип жүргөн сулуу орус кызды көрдүңбү? Ооба. Ошону Болуштун койнуна салып беришиң керек. Кантип? Курбум деп үйүңө алып бар. Калганын Лиза өзү эле жасайт, деди. Лиза телевизор тиктеп отуруп таң атырды. Арсен болсо жок, телефону өчүрүлгөн. Түш ой гана кирип келди. Жылмайып алган. Лизка, таарынып калыпсың, дароо байкадым. Кайда жүрөсүң? Экөөбүзгө кам көрүп жүрөм, жаным. Лиза, мен дароо эле сага айтышым керек. Кыскасы, бир миллионер бар. Торубузга түшүрүшүбүз кажет. Мен сени жакшы көрөм го, билесиң, бирок сен ошол миллионерге тузак саласың. Кыскасы, аны сени зордуктады деп подстава кылып торго түшүрүшүбүз керек. Мен баарын ойлонуштуруп койдум. Эмне? Лизанын үмүттөрүнүн баары талкаланып түштү. Жүрөгү зырп этип көзүнө жаш келди. Ал мындайды күтпөгөн. Лиза, ыйлаба, бул экөөбүздүн келечегибиз үчүн. Ишти бүтүрөбүз, Кыргызстандан кетип калабыз. Болгондо да өмүрүбүздүн аягына жеткидей акча менен кетебиз. Жок, деп Лиза ыйлап жатты. Лиза, бир эле тапшырма, экөөбүздүн сүйүүбүз үчүн аткарып койчу. Сүйүүбүз үчүн? Арсен, сен эмне деп сүйлөп жатканыңды билесиңби? Сенде кайдагы сүйүү? Сенин жүрөгүңдө кымындай да жакшы нерсе калбаптыр. Лиза, бул жашоо күрөш. Биз качанга чейин ушундай жол менен күрөшөбүз? Ооба, адегенде бизге акча керек болгон үчүн мен тиги орустун башын айлантып жүрдүм. Ал байкушту өлтүрүп акчаны алдык. Инкассаторду тонодук, бирок ошону менен токтош керек эле го. Кантип, Арсен? Мен сага сүйүүмдү билдиргенден кийин башканын жанына бар деген турасыңбы? Кантип? Болду, ошону менен баары токтойт. Акчаны алабыз, кетебиз. Билесиңби, Ошко жаңыдан Санжарга Чыңгыз экөөң барганыңда чөнтөгүңдө сокур тыйының жок болчу. Азырчы жок эле дегенде $200,000 ашык акчаң бар. Ыраазы болсоң болмок. 1000ге караганда миллион кандай жагымдуу угулат. Сен ашыкча ачкөз болуп кеттиң. Бул жакшылык алып барбайт. Мен сен айтып жаткан миллионериңдин төшөгүнө киргенге макул эмесмин. Кааласаң союп сал мени. Сени кантип сүйүп калганым азыр жооп таппай турам. Айбан болуп баратасың. Лиза, бери кара, сага жеке өзүңө $100,000 чыгарып берем. Ишенип кой. 150,000. Ичинен чечим чыгарып алгандай Лиза бурк этти. Келиштик. Жок, $150,000 алдын ала менин банктык эсебиме которулсун. Ал иш бүткөндөн кийин мен Кыргызстанда 1 мүнөт да турбайм. Мен силерден кетем. Бизден кутулгуң келеби? Ооба, мен силерден кетем. Келиштик. Болгону баарын ойдогудай аткарып бер. Арсен камырабай ордунан турду. Башкысы Лизаны колдо кармап туруу керек, деди жигит ичинен. Лизанын жүрөгү ооруп чыкты. Ал жакшы көргөн, ал идеалдуу деп эсептеген адамы аны дагы эле колдонуп, бирөөнүн алдына салып берип максаттарын ишке ашырууга даяр экен. Эми кимге ишенет? Жок, бул жактан кетип калган оң. Бир да мүнөт турбаш керек. Бирок адегенде $150,000 которулсун. Кыязы өтө бай ишкерди кармаган жатат окшойт, деп ойлонду Лиза, бир аз сооронуп алып. Аны кантип торго түшүрөрүнө башы жеткен жок. Арсен жоболоңдуу оюн башында бышырып алган эле. 3 ай заматта зымырап өттү. Бул убакыт аралыгында Арсен берген диктофон Болуштун иш бөлмөсүнө Бегимайдын жардамы менен 2 күндө бир каттап турду. Анын сүйлөшүүлөрүн бүт угуп, бир дептерге тизип жазып жатты Арсен. Илинчек издеди, бирок Болуш өтө кубаттуу экен, туура эле ойлонупмун, деп жатты жигит. Болуштун байланыштарын, байлыгын эсептеп жатып,
Бул көпөстү бир эле жол менен тоорго түшүрсө болот. Тузагыма илин, анан башкача сүйлөшөбүз. Ичинен дайым ушинтип кекенет. Азыр үйүнө Гелендвагендин рулунда бара жатып да ойлорунун башында бышырып койду. Ак өргөдөгү атасынын үйүнө ал анда-санда гана каттап калды. Бул жолу деле келбейт болчу. Атасы чакырган үчүн гана келе жатат. Тыкан салынган чоң үйдү карап Арсен өзүнчө маашырланды. Өз акчасына ата-энесине салып берген үйү. Карындашы дарбазаны ачты. Бул да бой жетип калыптыр деп койду Арсен аны карап. Кандай аку, сыртта эле токтотмокмун, дарбазаны ачпай эле койсоң болмок. Кандайсыз байке? Азыр кирсеңиз дарбазаны жаап алып кое бербей коеюн деп жатам. Бүгүн кетпейсиз. Бекитип туруп ачкычты апама берип коем. Кой антпе, жумуштарым көп менин. Жумуш. Атам менен апам сизди сагынып болбой калышты. А сиз аларды ойлобойсуз. Апей, менин карындашым чоң киши болуп калган го, сулуу да болуп кетиптир. Быйыл мектепти бүтөм да. Арсен таң калганын жашырган жок. Карындашын дайыма кичинекей деп ойлоп жүрчү. Бирок азыр маңдайында бой жетип уралган келишимдүү кыз турду. Деги бактылуу болсоң экен, ичинен сүйлөндү. Көз алдына Лиза беймай тартылып кетти. Алинаны маңдайынан өөп койду. Бул экөө сүйлөшкөнчө үйдөн дуулат чыга калды. Келдиңби? Деди ал салкын учурашып. Чакырганыңыздан. Чакырбасам келбейт белең. Бул сен ата-эне, тууган деген бар экенин унутуп калган эмес белең? Эмне, тынччылыкпы? Өткөндө Чыңгыз акча таштап кеттиби, берип жибердим эле. Сенден акча сурап жатамбы? Мээңдин баары эле акча болуп калган го. Мейли, мен энеңди ойлосоң боло. Келип ал акыбалын сурап койбойсуңбу? Жигит күнөөлүүдөн үн чыкпай калды. Келбегенде көп болуп кетти чын эле. Башын шылкыйта үйгө кирди. Апасы күйпөлөктөп тамак жасап жаткан экен. Секетиң кетейин, келдиңби? Жакшысыңбы? Эмне арыктап кеткенсиң? Башың эле калган го? Кандайсыз апа, жакшы элемин. Апама баары арык көрүнөт. Тамак жебей жатышкандай сезилет. Бирөөнүн ыгыра тойгузса эле ден соолугун оңдодум деп ойлойт. Карындашы сөзгө аралашты. Өткөндө Чыңгыз байке акча алып келсе, ага шыкап тамак берди. Байкуш акырында баса албай калды. Баары күлүп калышты. Арсен келгенде бул үйдө маанай оң жагына өзгөрүп турат. Жигит кетүүгө камынды. Бүгүн калып эле калсаңчы деп апасынын жалы ооруганына да карабады. Оштон Санжар келмегиле, аны тосуп албаса сүйлөшчү маанилүү сөздөрү бар. Алина маанайсыз дарбазаны ачты. Мейли аку, жакшы кал. Баса мына ал, чөнтөгүнөн $100 алып сунду. Муну эмне кылам? Билбейм, кийим ал, балмуздак алып же. Карындашынын маңдайынан акча менен көтөрөм деп ойлоду. Мейли, эмки келгенде Чыңгыз байкени да ала келсеңиз. Чыңгызды эмне кыласың? Жигит чочуп кетти. Жөн эле, ал байкуштун жакын туугандары деле жок го. Биздикине келгенде жыргап калат өзүнчө. Алина көзүн ала качты. Байкеси аны тешетиктеп бир сыр издеп жатты. Бирок азыр Алина деле Чыңгызга карата эмне сезими бар экенин түшүнбөйт. Балким аяйт, балким байкесинин досу деп сыйлайт. Айтор аны жакын көрөт. Демек жигит эч нерсе деле көрө алган жок. Бирок кандай болсо да Чыңгызды ал карындашына жолотпойт. Алина чет жакта окушу керек. Татыктуу жигитке турмушка чыгышы керек. А Чыңгыз ким? Кылмышкер да. Гелендваген жулкунтуп дарбазадан чыгып кетти. Санжар Оштон эбак келип, Чыңгыз аны Бишкектеги чайканалардын бирине алып барып сыйлап жатыптыр. Арсен алар тамак ичип баштаганда кирип келди. Жигит кандай? Кандайсыз Санжар аке? Жакшы, келсем жоксуң. Үйгө барып келдим ата-энеме. Жакшыбы үйдөгүлөр? Кудайга шүгүр. Алина кандай жүрүптүр? Чыңгыз сөзгө аралашты. Арсендин денесин тогоралап кетти. Жакшы эле, жигит сыр алдырбады. Жолобо ага, сен жырткычсың. Ичинен Чыңгызга жинденип алды. Бар, машинаны жудуруп келчи. Ачкычты сунду. Санжар экөөбүз сүйлөшчү сөз бар. Сен жолтоо болбо деген ишарат болчу. Чыңгыз дароо түшүндү. Так, иштер кандай? Баягы планды эле ишке ашырат окшойбуз, Санжар аке. Эч нерсе таппай койдум. Мен сага айтпадым беле башында. Башка жол жок. Лизаны даярдадыңбы? Ал таарынып жүрөт. Мен үлүшүмдү чыгаргыла, силерден кетем деди. Адегенде $150,000 банктык эсебиме которула деп жатат. Тыңып алган го. Бир чети аныкы да туура, анын ордуна баары эле ошентмек. 150,000 которулбашы керектигин сен түшүнүп жатасың да, Эгер аны которчу болсоң, Лиза көз жумса, банктан чыгара албай калабыз. Ооба, түшүнүп жатам, бирок башкага көнбөй жатат. Көндүрүү керек. Лизаны аман алып калганга болбойт да, Арсен, ал ансыз да көп нерсени билет.
Бизге таарынычы күчөп баратат. Кээде ичип алат. Бир күн болбосо бир күн айтып чыкса экөөбүзгө эле жаман. Анын үстүнө болушуңду кармоонун бир гана жолу ушул. Бул экөөнүн ойлору жүрөк титиреткидей болчу. Алар шашпай жайбаракат гана сүйлөшүп жатышты. Экөө бири-бирине тең келгидей жырткычка айланып бүтүшүптүр. Бийликтин, байлыктын кумары аларды бир отоло азгырып алган экен. Диктофондогу сүйлөшүүнү угуп отурду Арсен. Канча айдан бери жасап жаткан иши ушул. Азыр ал болуштун алдыңкы пландарынын көбүн эки-үчөөсүнө чейин билип алды. Керек болсо ал кандай жайларда, кантип эс алаары, канча чөйчөк арак ичкенден кийин мас болуп калаарынан өйдө иликтеп койду. Угуп бүтүп отургучка чалкалай отурду. Эгер бардыгы алар ойлогондой ишке ашчу болсо, анда Арсен жомоктогудай жашап баштайт. Акча, бийлик, бир кезде тебелеп тепсеп өткөн болуш анын буйруктарын кың дебей аткарган бир байкушка айланмак. Башкысы баарын идеалдуу ишке ашырыш керек. Саатын карады. Бегимайдын келер убагы болуп калыптыр. Тык-тык, эшикти Бегимай кагып жатканын дароо түшүндү. Кире бер, сулуу. Кандайсың? Кирип келген кыз Арсенди жүзүнөн сүйдү. Баардык таарынычтарды унутуп койгондой. Анткени ичинде үмүт бар. Жакшы. Билесиңби Арсен, бул диктофонду кантип катаарымдын айласын таппай калдым. Столдун алдына жармаштырып келдим. Килемдин астына катып жүрдүм. Вазанын ичине салдым. Деги сага жардам берип жатабы? Андан эмнелерди угуп жатасың? Арсендин колундагы диктофонду көрүп саарканып кетти. Сен бир да жолу диктофонду өз алдыңча укканга аракет кылган жоксуңбу, Бегимай? Жок. Эмнеге? Жөн эле, сенин торуңдамын да баары бир. Балким тапшырмаларыңдын баарын жакшы аткарып берсем, өзүң айткандай Гелендвагенди үйдү каттатып бир отоло торунан бошотобу деп жүрөм. Гелендваген үй эле керекпи? Арсен жылмайып койду. Бир эсе сени менен көрүшүп туруунун бир шылтоосу да бул. Ичиндеги оюн ачык айтып салды. Эми диктофонду алып барбай эле койсоң болот. Болуш баардыгын чечип бүттү. Ал тизмеде 3 болуп шайлоого жөнөдү. Менимче алар жеңишке жетишет. Сен эми башка тапшырманы аткарышың керек. Ушуну аткарып бүтөсүң, анан экөөбүз Майамиге учуп кетебиз. Ишенбей турасың го, жигиттик сөзүм. Эмне тапшырма? Бегимай кубанып кеткенин жашырмакка сөзүн улады. Баягы орус кызды болуштун койнуна салып бер. Үйүңө алып бар, тааныштыр. Курбум де. Айтор ушундай. Башкысы болуш менен Лиза экөө гана калсын. Калганын Лиза өзү аткарат. 2 күндөн кийин ушул жерге мен Лиза менен келем. Тиги каякта жүрөт? Арсен чын кыздан сурады. Бөлмөсүнө кирди окшойт. Жигит Лизанын бөлмөсүнө баш бакты. Лизка. Кыз мас окшойт. Араң эле жооп берди. Сен менен сүйлөшсөм болобу? Аябай сылык сыпаа болуп кетесиң го. Арс, мен сенин айбан экениңди билем да, мага антип анткорлонбочу. Сенин сөздөрүң мени таарынтып жатат. Ошондой де, а сенин кылгандарың адамды тирүүлөй өлүк кылып салган менен ишиң жокпу? Лиза, сага колдон келген жакшылыгымды кылып жатам. Машина алып бердим. Каалаганыңды кийип жатасың. Түнкү клуб дегенден деле калбайсың. Сага дагы эмне керек? Мен сага керекмин. Сен ошол үчүн жасап жатасың мунун баарын. Пайдаланган жатасың мени. $150,000 алган жатасың. Ошол ишти эртерээк бүтүрөлү. Мен кетем. Чыдабай калдым. Лиза оор үшкүрдү. Жуунуп тазаланып өзүңө кел. Жакында сен болуш менен таанышасың. А дегенде $150,000 менин эсебиме котор. Жок, Лиза, андай болбой калат экен. Мен Эркин байке менен сүйлөштүм. Арсен Оштогу укук коргоо органдарында иштеген таасирдүү тааныш аркылуу зордуктоо жалаасын ишке ашырабыз деп орус кызды ишендирип койгон болчу. Эмнеге болбойт экен? Сен ал жака арыз жазгандан кийин текшерүүлөр башталат. Болушта таасирдүү киши. Текшере келгенде сенин эсебиңден жанагынча акча чыкса ит эле болобуз. Баарын атайын жасалганы билинип калат. Ошондо эмне деген турасың? Билбейм муну кайда катасың, бирок мен колуңа эле бере алам. Арсен өз бөлмөсүнө барып кайра келди да кара баштыктан белинен байланган жашыл акчаларды чыгара баштады. 15 боо. Мына 150,000. Кыздын дене бою калтырап чыкты. Ал өмүрүндө мынчалык көп акча көргөн эмес. Соолуга түштү. Жок, макул эмесмин мен. Кыз коркуп кетти. Ал эми гана ушунча акчаны бергенге Арсен макул болуп жатса, демек ал өтө эле чоң, коркунучтуу иш баштап атыптыр деп ойлонгонго жетишти. Лиза, артка жол жок. Мен Санжар акеге сени макул болду деп айткам. Эгер сен баш тартчу болсоң, ал сени соо койбойт, билесиң. Мен сага жардам кылып жатам, түшүндүңбү? Таптакыр кур жалак калбасын. Ушул акча менен четке учуп кетсин деп жатам.
Ишти бүтүрүп арызыңды жазгандан кийин мен айткан жериңе ушул акчаларың менен өзүм жеткирип коем. Лиза эми туңгуюкта экенин түшүндү. Эгер муну аткарбаса Санжар чын эле соо койбойт. Арсенде дагы эле үмүт бар. Сен ушул акча менен четке учуп кетишиме кепилдик болуп бересиңби? Жигиттик сөзүм, кепилдик берем. Эгер сенин талаптарың аткарылбай калса, биздин жасаган иштердин баарын милицияга айтып салып өч алсаң болот. А мен айтам, эгер аткарбасаңар. Мен баары бир сени жакшы көрөрүмдү билип кой, Лиза. Сенин талаада калышыңды каалабайм. Сага ишенген үчүн ушул жумуштардын баарын тапшырып жатам, деди Арсен. Белгилүү ишкер саясатка аттанды. Бегимай бадырайып болуштун сүрөтү чапталган гезитти алып окуду. Ооба, ошондой. Болуш күлүп кофесин уртады. Демек мен жакында депутаттын аялы болуп калат турбаймынбы? Балким премьер-министр болуп калаттырмын, же министр. Министрдин аялы. Сонуну кылат экен. Башкысы жеңип чыгыш керек эми. Бир жумадан кийин баары чечилет. Жеңип чыгасыз. Сиз деген жеңиштен башканы билбеген эркексиз да. Бегимай эркелеп болуштун мойнуна асылды. Бүгүн үйгө барасызбы? Ооба. Анда мен депутат күйөөмдүн келишине эртерээк барып даярданайын. Кыз болушту чоп этире өөп, анын иш бөлмөсүнөн чыгып кетти. Шайлоо иштери болуштун шайын алып койду. Чоң акча, чоң күч сарпталды. Тизмеде 3-чү болгону менен баары эле партиянын көмүскө лидери болуш экенин түшүнүп жатышат. Ал болсо эч сыр алдырбайт. Утуп келсек башкача оюн башталат деп алакан ушалап турган чагы. Божомолдорго караганда алар жок эле дегенде 3-чү орунду алышат. Бирок алдыда эмне болоору табышмак. Бир жума чыдасын. Баары айкын болот. Унаанын арткы орундугунда ар нерсени ойлоп келе жатты. Келдик, Болуш Сардарович. Шашпай унаадан түштү. Кийин үйдүн алдындагы кымбат шарап саткан дүкөндөн ичимдик алмакчы болуп, бирок жакында эле достору Англиядан алып келген вискини Бегимайдыкына таштаганын эстеди. Шарап ичип, денесин жибитип алгысы келген. Өйдө көтөрүлдү. Бегимай Жанатан Болуштун унаасы үй алдында токтогонун көргөн. Коңгуроо басылышын күтпөй эле эшик ачты. Кандайсыз? Кечириңиз, күтүүсүз мейман келип калды биздикине. Эч нерсе эмес, ким? Апасы келген окшойт, деп ойлоду Болуш. Менин курбум Лиза, ал азыр душта. Жүрүңүз тамактаналы, куурдак бүгүн бизде. Дал ушул тапта денесине сүлгү оронуп жуунуучу бөлмөдөн Лиза чыга келди. Ой, кечиресиз, деди орус кыз, чочуган болуп. Чаштары сууланган, көздөрү көк, сулуу жүздүү, сары чач кызды баштан этек карап алды Болуш. Буттары сонун экен, деди дароо ичинен. Сүлгү кыздын жамбашын болор болбос эле жаап турат экен. Кыз бурула берип жакынкы бөлмөнү көздөй жөнөгөндө Болуш ушуну байкады. Жылмайып койду өзүнчө. Сенин орус курбуң бар экенин билбептирмин, деди Болуш таң кала. Биз мектепте курбу болчубуз. Аны таап алганым аз эле болду. Булар минтип сүйлөшүп жатканда Лиза келип калды. Таанышып ал, Лиза, бул Болуш Сардарович. Мен жакшы көргөн мырза. Бул менин курбум Лиза. Сиз жөнүндө көп жолу уккам, орус кыз колун сунду. Таанышканыма кубанычтамын. Болуш кыздын колун аяр кармап кысып койду. Коноктун урматына француз шарабын ачабыз. Бегимай жылмайып муздаткычтан бөтөлкөнү сууруп чыкты. Болуш бокалдарга жарымдата кызыл шарапты куйду. Таанышканыбыз үчүн. Хрусталь идиштердин кагышуусу жагымдуу шыңгыр үндү жаратты. Сиз, Лиза, эмне менен алектенесиз? Менби? Жан дүйнөмдө саякатчы, романтикага жакын, жомокто жашаган кызмын. Чыныгы жашоодо болсо моделмин. Башкача айтканда жарашыктуу кийинип ары бери басам, сүрөткө түшөм. Кыскасы, кооздук жана сулуулук жаратам. Болуш суктангансып койду. Орус кыз өзүнчө эркелеп сүйлөп жатты. Сиздер отура туруңуздар. Мен ылдыйга дүкөнгө түшүп келе калайынчы, жер жемиш алып чыгайын. Бегимай сөздү бөлүп сыртка чыгып кетти. Сиз ошондо Бегимайдын спонсорусузбу? Болуш жасалма жөтөлмүш болду. Сиз кызарып кеттиңиз. Мен Бегимайдын күйөөсүмүн. Бактылуу экен Бегимай. Ал мага сиз тууралуу көп нерсени айтып берди. Мисалы, мыкты мырза деди сизди. Менин чынында курбума бир аз ичим күйүп жатат. Эмнеге? Сиздей мырзага жолугуптур, а мен байкушка жакшыраак жигит буйрбаптыр. Кыз кылыктана Болушту тиктеди. Кыздын көздөрүндө адамды тартып турган өзгөчө бир назиктик, кумар бар эле. Болуш да кызды баштан аяк тиктеп алды. Кыз көрктүү болчу, узун апакай буттарын кайчылаштыра отурганы, ичке назик колдору менен бокал кармаганы, ийиндерин назик кууш уруп, жумшак жылмайганы, баардыгы жарашыктуу эле.
Айтыңызчы, сиздей мырзалар кандай жерлерди байырлашат? Аңчылыкка чыгайын. Болуш сөз таппай калды, жылмайып койду. Же сиз жалгыз экземплярсызбы? Балким. Бегимай чыгары менен жагууга аракет кылып жаткан орус кызга Болуш бир эсе таң калып жатты. Сизге кантип жакса болот? Лиза көзүн сүзүп кылыктанды. Бегимай курбуңуз экенин унутуп койгон жоксузбу? Жок, унутпадым. Мен болгону бакыт издеп жүрөм. Тагдырдын муздак шамалына үйшөгөн кызмын да. Мен деле башкалардан жылуулук самап жүрөм. Ал эми өзүмдүн жүрөгүмдөгү жылуулук менен бөлүшчү киши жок. Жигит менен урушуп кетип келди деди го сизди. Эмнесин айтасыз? Сулуу аялды татыктуу бага албагандар алсыздар да бар экен. Гүл күнгө муктаж болгон сыяктуу сулуу айымдар да күчтүү эркекке муктажбыз да. Күчтүү эркек үчүн салгылашканга да даярбыз. Ошондой. Лиза бокалынан шарап ууртап жатып, бутунун учу менен Болуштун тизесине тийип койду. Денеси дирттей түштү картаң карышкырдын. Болуш Сардарович, сиздей мырзаны мен эч убакта өзүмдөй стерва менен калтырбайт болчумун. Акылсыз Бегимай. Кыз өйдө боло Болуштун жүзүнөн жакын келип сүйлөдү. Анын көз карашы акылдан адаштырчудай болчу. Шарап куюп бериңизчи, деди ал ошол калыбында кылыктана. Болуш шарапты мелт-калт кылып куюп берди. Колдору билинер билинбес титиреп жатты. Кыздан жагымдуу жыпар жыт келет. Кармана албай жатты. Кызды белинен кучактап өзүнө тартты. Муну бирөө жибергенби? Жок, бул болгону Бегимайдын курбусу да. Ичинен ушуну ойлоп жиберди. Болуш мырза, биз жолукчу жер башка экенин сиз да мен да билем го. Же ушул жерден элеби? Кыз Болушту кучактап өп койду. Эч нерсени билгизбей отуруп калышты. Бегимай баарын түшүндү. Болуштун катын-поздугу Арсен белгилегендей эң алсыз жер экен. Ушул алсыздыгын ал башкара албайт. Ушул мүнөзү аны торго түшүрөт. Кыз байкамаксан боло жуунуучу бөлмөгө кирип кетти. Кийинки жолугушуубуз жомоктогудай болсунчу. Бул менин номерим. Лиза салфеткага жазылган номерди Болуштун шумунун чөнтөгүнө өз колу менен салып койду. Шайтан десе. Болуш орус кызды эркелете карады. Лиза, Арсендин үнү кызды чочутту. Эмне болду? Ойгон тур. Эмнеге? Жолуктуңбу? Ооба. Кандай өттү? Мен сага баарын айтып беришим керекпи? Ооба. 5 же 7 мүнөт ушунча убакытта ал менин кучагыма түшүп берди. Бегимай бизди таштап 10 мүнөттөй эле жоголду. Арсендин өңү бузула түштү. Кызганып кетти. Бирок билгизбеди. Орус кызы атайын ушуну айтып жигиттин эмоциясын байкамакчы болуп жаткан. Арсен сыр алдырбай койду. Жүрөгү бир отоло катып бүткөн окшойт. Анан кийинки жолугушууда калганын ишке ашырабыз. Ал кайсы жерде болот? Билбейм, ал мага азырынча чала элек. Сен башкысы аны 6 номерге алып кел. Ал көнбөйт го, абдан сак көрүнөт. Келет, сендей кызга келет, деди Арсен. Арсен туп-туура эле айтыптыр. Арадан бир күн өтпөй Болуш байланышка чыкты. Мен азырынча мейманканада жашап жатам. Жылуу түнөк тапканча ошол жака келиңиз, деди сары кыз аны азгырып. Болуш кармана алган жок. Түз эле жөнөдү. Ал мейманканага кирип келе жатканда жарык өчтү. Бул Болуштун жан сакчы жардамчыларынын сактык амалы болчу. Болуш качан 6 номерге караңгылык менен кошулуп кирип келгенде жарык кайра жанды. Мейманкананын жетекчилиги менен ошентип сүйлөшкөн эле. Шефин киргизип жиберишип Болуштун айтканындай таңкы 6да келмей болушту. Сиз мени сагынттыңыз. 6 номерге кирип келгенде эле Лиза ага чап жабышты. Болушка тартынбаган ушул орус кыздай бийкештер жага турган. Кыз бокалга шарап куюп сунду. Экөө бир топко ар кайсыны сүйлөшүп отурушту. Саат 3тү күтүп жатты кыз. Ушул маалда Арсен милиция менен кирип келмек, бирок чарчап калыптыр. Аз өтпөй Болуш экөө тең уйкуга кетишти. Болуш араң ойгонду. Бөлмө караңгы экен. Ал жаткан төшөк балжыраган бир жылуу суюктукка чыланып калыптыр. Колунда эмне? Бычак го, бул кайдан? Жана алма кесип жаткан бычак. Капыстан жарык күйдү. Бөлмөгө видеокамера көтөргөн экөө кирип келди. Болуштун көзү уяла түштү. Чочуп ордунан тура калды. Жанында Лиза мууздалып жаткан болчу. Болуш кыйкырып бычакты ыргытып жиберди. Ай Кудай, мен эмес, Кудай! Анын көзү коркунучка толуп калган. Мен сени бир отоло жеп түгөтөм, деди ичинен Арсен, аны видео тасмага түшүрүп жатып. Болуш кыйкырганын токтото албай турду. Токтот болду, Арсен өктөм сүйлөдү. Токтот, ушунча суу жүрөк неме белең, Күпүлдөп турсаң коркпогон неме го деп ойлоп жүрдүм эле сени. Сен кимсиң?
Болуш калтыраган үн менен сурады. А сен таанып көрчү. Арсен жарыкты жандырып керебеттин маңдайындагы отургучка отурду. Жок, тааныбайм. Болуш көздөрүн чакчайтып туруп берди. Арсен, айдоочуң Дуулаттын уулу, Токолуң Бегимайдын жигити. Сен түрмөгө тыгып койгон бала. Эми эстедиңби? Мунун баарын сен кылдың. Бул орус кызды демек сен өлтүрүпсүң да. Эй, токто. Кылмыш кылмышыңа мени аралаштырба. Бул кездешүү капыстан болду. Тагдырдын тамашасын кара. Анда сен кайдан пайда болдуң? Токто, мен азыр милицияны. Жок, ички иштер министрин чакырам бул жерге. Эй, бери кара, Санжар сөзгө аралашты. Бул кызды сен өлтүрдүң. Тиги бурчтагы камера баарын түшүрүп калыптыр. А муну кошумча далил үчүн тастыктап тартып койдук. Экөөңөр героин саянгансыңар го, өзүңөрдү билбей калыпсыңар. Бул кызды мен издеп жүргөм. Арсен, экөөңөрдүн кездешүүңөр капыстан болду. Акыркы жолу кыз ушул мейманканада экенин угуп келип үстүңөрдөн чыктык. Мени тааныйсыңбы? Жок. Санжар, оштук Санжар, жакшылап эсте. Мен жөнүндө уккансың, керек болсо тааныйсың. Бул орус кыз мага карыз болчу. Сен азыр милицияны чакырасыңбы, башканыбы мага маанилүү эмес. Мага бул орус кыздын карызын жаап бересиң. Анткени сен аны өлтүрүп салдың. Жаап бербейсиңби? Экөөбүздүн сөз башкача болуп калат. Мен сени түрмөнүн түбүндө чиритем. Сени дагы. Болуш Арсенге тик карады. Жигит да аны карап туруптур. Көзүн албай тиктеше түштү. Биринчи болуп Болуш көзүн ала качты. Жеңдим, деди Арсен ичинен. Толкунданып жатты. Түрмөдө болобу, башка жактабы, мен сенин, балдарыңдын, башкасынын дагы көзүн тазалап кое алам. Өлтүргөн сен. Күнөөңдү мойнуңа ал, карызыңды ал. Санжар аке, бул видеолорду интернетке жүктөп жиберсек эле иштин бүткөнү жатпайбы? Бизнестеги атаандаштары жеп салышат муну. Анын үстүнө бул саясатка аттанган, саясаттагы каршылаштары жөн коет деп жатасызбы? Кеттик. Милиция чакырып коелубу? Токтогула жигиттер. Болуш чочуп кетти. Бир жолун тапсак кантет? Кандай жол? Жигиттер, каалаганыңарды берем. Бир жолун айткыла, ал дагы тасманы сатып алайын, бергиле мага. Балким чын эле мени өлтүргөн болсомчу, анда баары бүтөт, деп ойлонду. Коркуу сезими Болушту жеңди. Жинди ойлоп жатасыңбы? Бир айласын табалы. Тасма бизде болот. Түшүндүм, балким баарын жашырып койсокчу я жигиттер. Унчукпаганыңар үчүн ыраазы кылмакмын. Сен бул кыздын карызын жабышың керектигин түшүндүң беле? Карызы канча? $150,000. Жабам, жаап берем. Унчукпаганыбыз үчүн экөөбүзгө 50,000 бересиң. Жалпы 250,000 ошондо. Санжардын бул сөзүн угуп Болуш оор дем алды. Эми жүр, кызды чогуу көмүп келебиз, деди Арсен андан жооп күтпөй. Камераны өчүр Сураныч. Мына, камера өчкөн жок, жарык бергичи гана өчтү. Билинбей иштеп жатты. Таңкы саат 5:30 өтүп, 6-номердеги кан болгон керебеттин матрасын, шейшептерин, мейманкананын таштанды таштоочу жайына алып барып өрттөп жиберишти. Лизаны болсо Кытайдын чоң баштыгына салып, Гелендвагенге жүктөп кетишти.